Assalamu alaikum. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Мына ушул сиздер көрүп турган тротуар 2-3 күн болду, жаңы курулду. Бул Оштогу Ош Нуру мейманканасынын маңдайында. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мурда бул жерде тротуар жок болчу. Ошто негизи тротуар маселеси боюнча маселе көп көтөрүлүп жатат. Мына жаңы курулган тротуардын абалы мына ушундай. Бул цементти канчалык деңгээлде кышкы тоңголокто укаланбай турган, эзилбей турган, мына үнтип түшүп калбай турган деңгээлде жасашты. Аны биз билбейбиз. Бирок жасалган жумушту көрүп турасыздар. Негизи жаңы курулуш, жаңы тротуар кылгандан кийин усталар же болбосо кайсы бир жол куруучулар же болбосо тендерден утуп алган биздин ишкерлерибиз, курулуш жүргүзгөн адамдар, курулушчулар, жолчулар негизи бул жолду адам өтпөй турган, чекесин мындай тебелебей турган деңгээлде тосуп коюш керек болчу. Анан сапатын жакшы куюш керек болчу. Эми сиздер баа бериңиздер, канчалык деңгээлде бул тротуар жакшы жасалды, жакшы жасалбады. Сиздер бааңыздарды бериңиздер. Мен мына детальный көрсөтүп коеюн. Эгерде мына ушундай тротуарды Россияда жасаса, мына ушундай тротуарды Өзбекстанда жасаса, же болбосо мына ушундай тротуарды Тажикстанда жасаса, же Казакстанда жасаса, же болбосо Европа мамлекеттеринде жасаса, кабыл алат беле. Мына караңыздар, брусчаткалар уже чыккан. Бул жерде өзү тосуп коюш керек болчу. Мына ушундай. Бул тротуардын абалын көрүп турасыздар. Эгерде мен мына ушул тротуарды курулуш бүткөндөн кийин кабыл алат белең деген суроону мага койсо, мен сөзсүз түрдө кабыл албайт болчумун. Бул тротуарды курган жолчулардын башына таяк менен чапмакмын. Мына ушундай. Өзүңүздөр баа бериңиздер, комментарий жазып коюңуздар. Оштогу жаңы курулуп жаткан тротуардын кышкы болгондо дагы 2018 жылдын эң акыркы күнүндөгү абалы.